саламаттуу балдар. Жетиген мектеп лицейинин башталгыч класс мугалими Мадмарова Аширин 4-класстардын кыргыз тили сабагы боюнча сан атооч темасында сабак өтөбүз балдар. Балдар, бут кийимиңердин түбүн карагылачы. Бут кийимиңердин размери канча? Сенин жашың канчада? Ал эми апаңдан сен канча жашка кичүүсүң? Анда эмесе балдар, текстке көңүл бөлөбүз. Ар бириңерге 1 минутта убакыт. Окуп бүткөн болсоңор, анда суроолорго жооп беребиз. Балыктардын чоңу эмне деп аталат? Алардын канча түрүн изилдешиптир? Эң кичинекей акуланын салмагы канча грамм экен? Ал эми чоңдордун салмагы канча экен? Балдар, бүгүнкү кептик тема кандай болушу мүмкүн? Ал эми грамматикалык темабыз кандай болот деп ойлойсуңар? Демек балдар, бүгүнкү кептик тема акула. Ал эми грамматикалык темабыз сан атооч. Сан атооч заттын санын, иретин билдирип канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроого жооп берген сөз түркүмү сан атооч деп аталат. Мисалы, 7, 20, 3, 98, 14. Анда балдар, биз кайрадан текстке көңүл бурайлы. Тексттин ичиндеги сан атоочторду тапкыла. Ар бирибизге 10 секунд убакыт кетти. Текст ичиндеги сан атоочтор 350, 200, 20, 25, 6, 12. Демек, ушул сан атоочтордун баарына канча деген суроого жооп берет. Тексттеги сан атооч сөздөрдү сөз менен жазгыла. Демек балдар, бүгүнкү тема сан атооч сөз түркүмү боюнча болду. Анда балдар, сан атоочко кандай суроолор берилет экен? Үйгө тапшырма. Акула боюнча кошумча маалымат жазуу 6-7 сүйлөмдөн турган. Кийинки сабакка чейин кош кула.